Сооротуучу Кудай. 10 декабрь. Адам рухтан, жандан жана денеден турат. Рухтун жетелөөсүндө жашагандар Кудайдын эркин аткарып жатышат. Галаттыктарга жазылган: ыйык рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Демек, дененин каалоолору менен жашап калуу коркунучу да бар. Элчи Павыл мындай деп эскертет: күнөөкөр табияттын каалоолору рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Сыйкырчылык, бутка табынуу, аракечтик, ойноштук кылуу деген сыяктуу чоң күнөөлөр болбосо да, жек көрүү, уруш талаш, ачуулануу, келишпестик деген күнөөлөргө алдырып коебуз. Мындай кылуучулар асман падышачылыгын мурасташпайт деп жазылган. Кудай бизге денени ооздуктап, аны көзөмөлдөп жашоого бийлик берген. Машаяк Исага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын, кумарлануулары жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкарчыгачка кадашкан. Эгерде рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда рухтун жетеги менен жашайлы. Кудай бизге жардам берсин.